Assalamualaikum Көкбөргү ормандары. Ассаламалейкум. Барыңыздарга Чолпон Ата шаарынан салам айтабыз достор. Ушул күнгө чейин токтогон суроолордун бири билет сатылабы, көрүү акысызбы же акылуубу? Ушул суроо бизге көп келди да. Эми Кетти пас. Пас кетти Исхака. Өй жаныбар. Исхактар келет. Берди сразу эле. Аха. Мен көрүп, үстүлөр жакшы экен эми ошо биринчи чемпионатта биз көрөт атабыз. Өзүм жупума толуп эле турат анан эми. Ортон кичине достор, ушундай чийинден дагы бул жака бирөө, бул жака бирөө болот. Ушуну көп сурашат да. Стандартта кылайык бизде бекитилген боюнча достор бул скөл жергесине аттар менен келип ошондон бери башыбы жүрүп ут борбор дирекция жагынан ушу балдардын 2 утс өттү, 16 күндөн 16 күндөн алардын жатаканасы, тамак ашы, аттардын жем-чөбү буга чейин мынчалык бөлүнгөн эмес, каралган эмес. казан келди, казан станок болот. Бардык нерсе Алладан эми, бардык Аллага баглык. Алла таалам колдосо ошого ниет кылып атабыз. Желекти желбиретебиз деген ниеттерибиз бар. Кудай буйрса, серке чыгабыз. Муляж жок. Муляж жок. Жок, серке чыгабыз. Ошондо макулдашып келдик. Макулдашып келдик. Муляж жок, серке чыгабыз. Анан оюн талаасындагы ушуну макулдаштым. Ага да макул болду. Assalamualaikum Көкбөргү ормандары. Ассаламалейкум. Барыңыздарга Чолпон Ата шаарынан салам айтабыз достор. Кудай буйруса 2026 жыл 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин ушул Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтмөкчү достор. Мынакей. Кудай буйруса азыр мен ушул жаңы салынып аткан Колизей деген аталыштагы ат майданга келдим. Ошону менен бирге бүгүн биздин улуттук курамдын машыгуусу болот экен. Кыска нуска бир үстүрттөн тааныштырганга аракет кылам. Жана бир суроолор бар. Бир топ суроолор бар. Аларды бөлүшөбүз, Кудай буйруса. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Видеонун башынан лайк басып, комментарий калтырып колдоп кетиңиздер. Эми ушул жакта жаңылыктар менен бөлүшүп, интервьюлар менен бөлүшүп, командалар менен кандай команда каяктан келип атат, алар менен тааныштырып турабыз сиздерди. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы ден соттар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кандайсыңар? Үстүнөн чыктыңар го. Азыр, а? Оу. Достор, мынакей. Казандарды жылтыратып жазап алып келген экен. Кече эле бир видеодон көрдүк эле, бир КамАЗда экөөнү жүктөп бараткан. Мынакей. Ошол баягы өзүбүздүн казан. Жумшак казан. Казандар. Силердин айыңардан канча ызычуу болду? Мынакей достор. Дап даяр, сыр дап. Бул жаңы жасалыптыр достор. Баягы казандар эмес экен булар. Мынакей. Казандар 2 комплект. Казан даяр буйруса. Мынакей. Бул жакта ат майдан деле дээрлик бүтөйүн деп эле калыптыр.
ушул ат майдан жөнүндө дагы биз суроолор бар. Кана эми буюрса, бирок көчмө деп атат достор. Көчмө деген менен эми монун баарын көчүрүп кете албайт го. Кудай буюрса, бизге ушул ат майдан болуп калып калса өтө сонун болот эле достор. Себеби буга чейин арка чоң ат майданды билесиздер да. Арендасы өтө бийик. Ошонун айынан плюс-минус миллионго чейин чапчыган убактар болгон да аренданын акчасы. Кудай буюрса ушул көкбөргө калып калса өтө сонун болот эле. Мынакей карагыла, мындай келет дагы. Маяктан чийилет. Бул жерде мындай баягы Манас университетиндеги ат майданды ким көргөн болсо, ошондой болуп күү менен келген ат могу жерде мындай өзүн токтотуп туруп анан кайра кете берет да. Анан мынакей достор, жакын да. Мынакей аралыгы 10-15 метр ашып кетсе. Мына достор. Биз менен достор Эржигит Узаров мырза. Эржигит, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Асылбекке. Кандайсыңар? Жакшы шүгүр, Аллага шүгүр. Чарчабадыңарбы? Жок, болуп атат дагы, Алланын сыноосу менен да. Баракелде. Эржигит, бул буюрса ушул көчмөндөр оюнундагы ушул эң чоң жаңылыктардын бири ушул ат майдан болуп атат. Анан баягы Колизей деп кээ бирөө атап атат. Кээ бирөө көчмө деп атап атат. Ушул проекттин өзү баштарынан бери болдуң да. Ушул жөнүндө бир күйөрмандарга бир жакшы бир маалымат береличи. Эми бул Кудай буюрса 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна биздин мамлекет тарабынан, агентство тарабынан, Министерство спорт, анан дирекция тарабынан ушундай нерсе бизге курулуп берип атат мамлекет тарабынан. 31 открытие болот. Бишкек аренада. Борборубузда. Андан кийин бир күн чучуклак өткөзөбүз. Экинчи күнү Кудай буюрса саат 10-дон баштап 11-ден баштап расписание коебуз дагы, ошого карап туруп көкбөрү, анан жер-улак ойнотобуз ушундай. Мисалы жер-улак биринчи, анан көкбөрү ойнотобуз. Ушундай болот да, эми расписанияны түзгөнгө жараша болот. Баракелде. Ага дагы айтып келебиз. Азыр ушул стадион жөнүндө дагы бир-эки суроолор бар. Жалпы ушул киши отурган орундуктар 10 миң деп атат. 10 миң. 10 миңби? 10 миң. 10 миң. Себеби бул эми Данада. Анан 10 миң биздер билесиз го, даже ондой жерлеринде деле отуруп бизде эми 15 миңге жакын 10 миңден ашык өтөт да эми бул. Себеби дегенде ушундай керемет мына бул жагында көл, бул жагында эми ушундай жаңы нерсе да, Кудай буйрса өтө жакшы өтөт деген ниеттебиз. Анан бул ушул ат майдан, Эржигит мырза, бир комментарий интервьюдан угуп калдым, баягы көчмө болот депчи. Бул бизге федерацияга ушу миң культуранын эсебинде ушул жерде калабы же бул келечеги кандай бул ат майдан? Эми келечеги бул ат майданды өзү көчмө деп айтат да, муну көчүрүш деле бир кыйын го дейм өзү. 2 айдан бери калп айтпасам ушул жерде тегиздеп жүрөбүз. 1 айдан ашты да, ушул жерде тегиздеп чукулап биз деле жүрөбүз. Ошо кумда кылып, эми бул жерде мисалы мындан ушунчалык цементтеп атат, жандай кылып атат. Эми билбейм. Анан дагы мамлекет чечет да, мамлекеттин биз мамлекетке баш ийебиз мыйзам чегинде мамлекет. Бирок ушул жерде калат деп атат. Бирок ушуну калтырып биз да күйөрмандар дагы ушуну суранат болуш керек. Ушу миң культурадан бир сураныч кылып калтырып кетсек, федерацияга бир өтө чоң иш болот эле. Эми муну дирекция тарабынан мисалы Улукбек Нарымбекович деле иштеп атат, ал жагын иштеп атат. Бизге эми бул чисто экинчи стадион да. Алды стадионубуз турат, эч ким алган жок, просто ал закрытияга эле чоң көзүңүз көрүп атасыз, 165 метр деп биз айткан Алтынбек мырза. Көчмөндөрдү уюштурган мырза. Ошо киши 165 метр деп сахна куруп, жанагындай кылып даярданып атат закрытияга. Аны бизге көкбөр өткөзгөндө аны жыйнап кайтып куруш, ал деле калп айтпасам 1 айдан бери болуп атат. Аны деле өтө кыйын да, жыйнап кетиш деле. Ошону кылат. Бирок ал биздин основной стадионубуз. Бул деле основной мисалы. Эми канчалык көкбөр өнүксө жакшы да. Ооба. Мисалы ушу мамлекетке рахмат. Ушундай иштеп, ушундай бизге дополнительный бизге ипподром. Мына бир эмес, 2 тайгазаныбыз келди. Дирекция тарабынан. 2 тайгазан. Баары бул тайгазан деген азыр колубузду мондой кылсак ичине кирип атат. Ушунчалык жумшак, мурдагы тайгазандан да жумшак. Еще 3-чү тайгазаныбыз Кытай жергесинде жасалып атат, ал да келет. Ал дагы эми Кудай буйрса бөлүшөт. Көчмөндөргө чейинби же кийин? Көчмөндөргө чейин келет, ал бүтү уже. Кудай буйрса ал жакта да биздин иштеген балдарыбыз бар. Эми бөлүнгөн өзүбүз комиссия болуп бөлүнгөн да, ошо балдарыбыз бар, барып көрүп, ошону жасатып атат. Ал международный
көк бөрү тарабынан жасалып атат. Кытай жергесинде. Ошол келет да алда жаса. Алда эле мисалы могу жерге бир тайказан кетсе, тягына бир тайказан койсок, ал тайказандарды тияка алып барып койсок, мисалы өсөт да. Мисалы ош жергесибизде ипподром бар. Ал жерге да бир 2 тайказан берсек, 2. Анан талаш жерге да ипподромубуз бар. Алында тайказанды мисалы ошондой ипподромдор бар болсо, мисалы Жалал абадта ачылат деп атат, ипподром берип атат. Жалал абадка дагы бир жаңысын коюп берсек, анан жаштарга биз турсак, ошол да. Анан Кудай буйрса жаштарга да өтөт Асылбекке. Күзүндө? Күзүндө эмес, көчмөндөр бүтүшү менен. Артынан эле, Көчмөндөр эгемендүүлүккө жаштар чемпионаты болот. Талас жергесинде. Ошондо бул баягы кубок ошого жылыптырдан да? Себеби дегенде биздин көчмөндөр уда азыр келгенде. бүт барыбыз, аттарыбыз, балдарыбыз, основной балдарыбыз бул жерде да. Ооба. Анан ал аттардан чыкканда жаш балдар отдельный. Кудай буйрса 7 область, 2 шаар даярданып атат. Алар даярданып атат. Алар мына бүткөндөн кийин талаш жергесине. Кабар берилди аларга, баары. Берилди, Кудай буйрса. Күнү бир 2-3 күн разница болуп калышы мүмкүн. 8 баштап 12-си, 13-ü бүтүп калышы мүмкүн. Может 12-си баштап 15-и бүтүп калышы мүмкүн. Ушундай да. Дирекция тарабынан кичине жоболор кичине күтүлүп атат. Ошо жоболор бүтө турган болсо, Көчмөндөрдүн артынан эле экен да утурлай, демек. Бул көк бөрүбүздүн өнүгүшү. Жаштар чемпион, жаштар өнүгүшүндө биз да кылып атабыз. Кийинки көчмөндөргө дагы жаш балдарыбыз барса бизге жакшы да. Поколение өсүп атат да. Баракелде. Карасаңыз аны атмадан өтө сонун да. Азыр трамбовка болуп даяр болуп тура? Даяр азыр, даяр. Кумду эле 7-8 эреже боюнча. Сантиметр. Болду, биз эреже боюнча эле кылган. Бүт баарын эреже боюнча. Бул жерге эми канча бир 100 кооба кеттиби примерно? Кетти. Барып калдыбы? Кетти. Анын себеби дегенде көп кетет. Себеби бул өзүңүз билесиз. Мындай тоо таш болчу да. Анан кылдырып түздүгүн карагыла. Бизге көк бөрүнүн өнүгүшү керек. Ооба. Ушундай нерсе кылып турат. Буягын карасаңыз көл. Шамал. Ооба. Желди уруп турат, аттар чарчабайт. Кайсы убакта келсек деле мисалы оюн боло берет да бул жерде. Ооба. Баягы Погода, мисалы 9-га коюп, мисалы мага деле кыйын эмес да, 9-га коюп, эртерээк ушу балдар кыйнабайын. Мен деле ушу балдардын жанасын билип калчу едим да. Кыйнабайын, аттарды кыйнабайын деп. Аттар өзүбүз билесиз, минималный 10 000 доллардан 100 000 долларга чейин чапчып атпайбы. Алардын аттардын дагы, анан сайапкерлердин дагы, аттардын хозяиндердин дагы, ээлердин дагы бала менен бала билиш керек да. Жетекчилердикине. Баракелде. Азыр ошондо ушул сырткы чийин ушул жерге келеби? Жок. Же бир аз мондайраак болобу? Мындай болот, Асылбек беке. Бул өзү 90дон ашыгыраак. Могу жер 90дон ашыгыраак. Бияк 240тан ашыгыраак. Точно азыр мкнен кичине трактор алганда бир 2-3 метр запас. Могу жерден башталат дагы. Анан бул жерде где-то ушундай болот. Мына. Анан бул жерден ушундай линия кетет. Бул жагында айып мамыла тура турган балдар турат. Ооба. Могу жерден дагы 2-4 буштук. 2-4 буштук кылабыз. Мисалы бул жагын 2 метр же 3 метр кылып туруп, 3 метр кылып туруп, бул жагын 4 метр кылабыз. Жаза мамыга тура тургандар. Анан дагы эми себеби дегенде бул жерде көк бөрү эле ойнобойт, жанагы жер улакта ойнолот да. Ооба. Анын дагы оюн талаасыны биз даярдап коюш керекпиз. Себеби дегенде биз Астана барганда бизге даярдап берген да. Ал жагы деле ошондой, биздики деле эч разница жок. Алардын оюн талаасы Асылбек беке ушундай эле bizde 80-ге 210 болсо, аларда 70-ге 220 экен. Эч разница, мындай да. Мындай. Ошон үчүн биздин оюн талаага ыраазы болдулар. Оюн талаага сүйлөштүк, Кудай буйрса, мына бир 20 күн болуп калды, 20 күндөн ашып калды. Биз международный бар сертификаттарды алып окуп келдик. Атайы бар калыстар менен. Ошо Алматы шаарында бир 4-5 күн жүрдүк. Ошондо практикадан да теоретический бүт баарын көрүп, окуп, алар менен макулдашып, Кудай буйрса, серке чабабыз. Муляж жок. Муляж жок. Жок, серке чабабыз. Ошондо макулдашып келдим. Макулдашып келдим. Муляж жок, серке чабабыз. Анан оюн талаасында ушуну макулдаштым. Ага да макул болду. Бирдей эле баарыбыз чисто достук, ынтымак достукта эле, мисалы, ошондой казактар менен ошондой сүйлөшүп эле, казак бир туугандар менен. Ушундай кылып, мо чемберде эле мисалы 3 метр го салым сала турган жери. 3 метр. Биздикин курук жекеме-жеке биз 10, 5, 10 мындай 10 болуп да. Алардыкы 8. Алар ошо 10го разница жок. Мен айттым мен, ал эч кандай нерсе бар. 10го ыраазы болгула. Биздики эле чаба бергиле. Ага да макул болду. Ошондо казан
чыгат. Казанын алат болду. Калганы турат. Алар чемберге түшөт 3 метрге А. жер улакка. Биз казанга таштайбыз. Калган поинт аласында сөз жок. Болду ошол. Бүт баарыны ынтымак достук эле. Анан кийин биз барып келгенден кийин баардык ал жактан комиссия келип, бул жакка келип көрүп, биз менен сүйлөшүп, мисалы ВИК деп коебуз го. Секретариат. Ошолор менен сүйлөшүп, жолугушуп, дирекция келди, агентство келди, баарын сүйлөшүп туруп, могу жерде музейде Бактылыкта сүйлөшүп, баарын чечип кеткенбиз. Кудай буйрса, 21 күнү казак бир туугандар кетет. Россия келген бул жерде. Өтүп атат. Тренировкасын өтүп атат. Өзбек бир туугандар эртең 22 күнү келет алдагы. Өзбек бир туугандар. Анан калгандар баары ушинтип келет да. Тажик бир туугандар деле 2-3 күн арасында келет. Америка 27 келет. Америка 27 келет. Ошондо жалпы канча өлкөдөн макулдук беришти? Афганистан келет. Азыр эми 8 болуп турат эми. Аккредитациядан визасына карап кетет да. Көкбөрү визасына карап 8 болот. Жамгыр жабырды. Жер улак боюнча канча команда болжолду? Канча команда болсо болуп атат? Жер улак боюнча ушул 6-7 ушундай 8ге чейин алар деле ушундай. Эми бизге келген мамлекеттерде деле аларга деле ойнойт. Бирок Америка ушу көкбөрү ойнойбуз деп атат экен. Аларда Венгрия боло турган болсо бизде Тажикстан бар, ушундай да. Афганистан бар, Америка бар. Россия деле эки жакка ойнойт окшойт. Өзбекстан ойнойт. Ушул күнгө чейин токтогон суроолордун бири билет сатылабы, көрүү акысызбы же акылуубу? Ушул суроо бизге көп келди да. Маалыматыңыз бар бул жөнүндө? Мен маалыматым угуп атам, бирок бияк Минкультура муну койду да. Муну дирекция деле койгон жокму? Минкультура койду. Минкультура мен угушум боюнча билет сатылат деп атат. Эми билбейм, сатылат же сатылбайт. Арена бирок сатылып атат. Бишкек аренага. Ал жакка эми, ал жакка. Бул жакка мен көргөн жокмун пока. Мен жөн эле уктум бирок, сатылат деп уктум бирок эч бир кайсыда сатып алдым же бирдеме кылдым. Мындай кылган, эч бир сайтка да чыккан жок да. Мен мындай сөз угуп калдым. Мен бул азыр такталбаган жаңылык болуш керек. Балким сатылса жарым финалга гана сатылышы мүмкүн. Калган күндөр ачык болот депчи. Эми билбейм, биз чын айтканда так эмес азырынча. Биз федерация сатпайбыз. Анан мамлекет тарабынан кандай указание болот, кандай болот, эми пока кеңешет го. Убакыт сааты бар эми. Может сатат, может сатпайт. Эми байланышта болуп турабыз. Буйрса эми баягы сиздерге биринчи келет да маалымат жаңылык. Биринчи келет анан. Сразу алып турбай. Мен деле ошо бүт баарына берем, менде билесиз го. Эсепчөтүн алыш керек. Менде ар бир команданын жетекчиси, ар бир райондон, ар бир айылдан, шаардан, башка мамлекеттен чалып атат. Ошондой эми колубуздан келген нерсени кылып берип атабыз, бирок мына сарайда чечтирип берип атабыз. Жатакананы чечтирип берип атат. Мисалы, мен мамлекетке өтө рахмат. Мисалы, жатаканасында сонун чечип берип атат. Могу жерде гостиницасыны сонун сүйлөшүп, сарайын болсо могу жерде өзүңүз байкадыңыз болсо керек. Бизде летний сарай бар болчу. Бузулайын деп калган болчу, летний. Азыр эми канча сарай турат, өзүңүз көрүңүз. 4 сарай. Жаңы сарай турат. Летний, закрытый, өтө сонун. Ошонун ичине аттар кирип атат. 200 ат. 200 ат. Буйрса өзүбүзгө калат да эми. Эми аны сарайды ким алып кетпек керек? Өзүбүзгө калат. Ошончо кубанып атпаймынбы? Ошону кубанып атпаймынбы? Мисалы биз келгенде дагы сарай издемеп бизге проблема болчу да. Ооба. Сарайга да каражат кетет. Эми мамлекетке биз өзүбүзгө карайтуу болгондо барып бесплатно турган жакшы да. Жем-чөбүз көтөрүп келди. Арендага берилеби же акысыз эле болобу ошол сарай? Биз жок, сарай эми бизге мына көкбөрүгө салынып бергенден кийин арендага деле берилбейт. Мен дагы билбейм, эмне деп чыгарат аны билбейм, бирок арендага берилбейт. Азыр бизге мамлекет тарабынан бесплатно эле берилип атат. Ачык эле. Эми азыр иш чара болгондон кийин ошондой эле ал деле календарский планга кирген да. Ооба. Бесплатно эле берет. Эми муну ипподром болуп калды, бесплатно эле Кудай билсе турабы. Өзүңүз эле көрүп жүрөсүз да. Кыйын болчу да, действительно. Ипподромго эле кайка өткөзөбүз эле башыбыз катып калчу да. Арендасы кымбат же? Анан Бишкекке деле курулуп атат, курулайын деп атат го. Ооба. Анан ошол ат майдан, жаңы салынып аткан ат майдан канча атка? Ал жерде мен угушум боюнча 200 бирдемке. Көп экен анда. Көп, азыр сонун батат. Эми билсеңчи,
10 командадан келсеңиз 12 120 ат. батат экен да. 120 ат. 15 командаңыз келсе мындай деткенде 15 команда 20 команда мындай эле батат да. Дерлик бир турнирдин беркиз батат экен. Проблема жок да. Баары бизге, мен сарайым мындай, мен сарайым мындай дегенде эле болот да, эми кызганчылык болот, мындай болот. Меники жакын, менин тоонун түбүндө, анан оюнду 9да баштасаң, мен сарайым жолдо калып кетти, мен жүктөп келатам, ат минип келатам деген жок болот да. Ошол вакыттан убагында эле башталып, убагында эле. Эми ошондой эле болсун, чындап эле. Мисалы, чоң жогорку лиганын клубдары эми алардын каржылоочулары көп экен, аларга проблема эмес экен. Анан кээ бир өзүңүз билесиз, биринчи лига, экинчи лигада кээ бирлер араң келип, араң кетет да. Ошолорго жардам да өтө чоң жардам. Элдин алдында, мамлекеттин алдында мен айта кетчү ушу балдарга уматын берсин. Биз калыспыз. Асылбек, биз калыстык. Мен 16 калысым бар. 16 калыстык кылат. Бизге кайсы мамлекет кандай ойнойт? Ошондой калыстык кылат. Ал 16 калыстан тышкары 8 мамлекеттен калыс келет. Международный калыстар. Алар да ушул калыстык кылат ушул жерде. Мисалы Кыргызстан менен Өзбекстан ойноп атса, Россия калыстык кылат. Россия менен Өзбекстан болсо Кыргызстан калыстык. Ошондой да. Казакстан менен Кыргызстан ойноп атса, башка калыстык кылат. Кудай буйруса. Мен биз международный деңгээлге чыгыш керекпиз да. Мынакей достор, ушундай интервью болду. Кудай буйруса дагы улантабыз. Эржигит мырза, командаңызга ушул жерге ким салым кошуп аткан болсо, балким көмүскөдө көрүнүп көрүнбөй калган жигиттердин салымдары өтө чоң. Баарына ийгилик, анын үстүндө сиздерге дагы. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге да рахмат, Алла разы болсун. Ушундай талыкпай чакпай, ушу жашыңызды карабай чуркап ушундай кылсаңыз, сизге Алла разы болсун. Оорубаңыз байкем. Рахматчы. Көрдүңөрбү? Мон карагылачы. Наркы башында. Бул жак бетинде. Бул жак бетинде. Азыр мен Полянын дерлик 3төн 1 бөлүгүнүн бул тарабында турам да. Азыр ортосуна жете элекмин. Мынакей, бул жагын карагыла. Мынакей, нерде, моерде. 10 метр. Ашык кетсе, 15 дейли, ошондо деле. Көргөнгө, бирок бул жагына сөз жок достор. Маселенин баары Кудай буйруп, Минкультура ушу улуттук дирекция иши кылса, баары кеңешип ушуну федерацияга көкбөрү үчүн калтырып кетсе өтө сонун болмок да. Мынакей, бул эң үстү. Мына карагыла достор. Бийик болуп калбайт, көрүнөт, трибуна тоспойт. Карагылачы. Бuyakta üstüne atmaydan. Şu aylan azın tozup duruyor, bir ahranamı koyup koysa boldu, son duruyor. Ушундай достор, жаңылыктар. Негизги суроолорун берип алдым, ушу основной суроолорум ушу ат майдан бол жөнүндө эле. Анан өзүңүздөр азыр укуктарга айтып өттү го. Буйруса 29-нан каттоо башталат. Аттар, оюнчулар бардыгы. Анан мен ортосунан өтүп кеттим го. Ортосу могу көтөрүлүп турган столдордун ошол ортосу экен да демек. Азыр биз дагы күтүп атабыз. Азыр көп бар, көп бөрү. Бул жерде азыр машык өткөрөт. Интервьюларды улантабыз, Кудай буйруса. Биз менен Урмат Мусаев мырза азыр ушул учурда улуттук дирекцияда жер улак жана көкбөрү боюнча башкы машыктыруучу кызматын аркалап турган убагы. Урмат, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы, Кудай шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы буйруса. Кандай жаңылык болуп атат? Урмат, бул көчмөндөрдө силерде дирекцияда ушул көкбөрү анан жер улак боюнча аракеттер же жаңылыктар дейбизби, кандай болуп атат, иштер кандай жүрүп атат? Машыгы боюнча айтып келсек, июлдун 6-сында 2 курамдан келген. Скөл жергесинин аттары менен келип,
ошондон бери башыгып жүрүп келатат. Улуттук борбор дирекция жагынан ушу балдардын 2 УТС өттү, 16 күндөн 16 күндөн. Алардын жатаканасы, тамак ашы, аттардын жемчөбү буга чейин мынчалык бөлүнгөн эмес, каралган эмес. Быйыл өзүбүздүн Кыргызстандын жергебизде көчмөндөр оюну болот. Ошого байланыштуу болуп атабы же ушул биздин ошо жаңы жетекчибиз келген дирекцияга ошол тараптан жакшы колдоо таап, аттардын жемчөбү мына даже мына эмени жаңы колизей салып буюрса жакшы иштер жүрүп атат дирекция тарабынан. Балдардын медсмотрдан өтүп, ошол дирекцияга кол астында иштеген ушул мед айымыбыз бар. Ал да келип балдардын ден соолугун карап, баарын тең жакшылап көзөмөлдөп жакшы өтүп атат буюрса. Залга барып атышат балдар. Залды да каржылап берси. Андан кийин ат үстүндө мына ойноп атышат. Ат үстүндө болсо эми аттар биздин өзүбүздүн кыргыз элибиз эме бир туугандарыбыздын аттары да. Ошо командага бергендер. Ошолорго да рахмат айтмакмын. Кайсы ат болсо дагы берип, Кыргызстандын намысы күчтүү оюн көргөзгүлө деп берип, аттар менен да машыгуу жакшы жүрүп атат буюрса. Демек, колдоо, каржылоо мамлекет тараптан болуп атат да ошондо. Мисалы, кош башка өлкөлөрдөн келген ошол оюнчулардын аттарын жана ошондой эле жемчөбүн камсыздаш. Бул эмени аттар маселе, аттар жагын болсо ушул федерация моюнга алган. Ошол өзүбүздүн көк федерациябыз. Ошол ар бир мамлекетке ошол аттарды командаларыбыз бар, ошо 1 лига, высший лигада ойногон. Ошолор командалардын жетекчилери менен сүйлөшүп, ушул аттарды ошолор каржылап берип атат. Эми таап берипчи. Калган болсо оюнга киргенден баштап 29-нан баштап ошо мамлекет жемчөбүн, ошо аттардын сарайларын ошолорго эми мамлекет дирекция каржылап берет. Баракелде. Анан дагы азыр Ержигит мырза айтып калды. Буйруса ушул Казакстан буга чейин баягы биринчи жолу жер улак көчмөндөр оюнуна, бизде өткөн көчмөндөр оюндарына биринчи жолу кошулуп атат да, жер улакчы. Анан буга чейин алар баягы муляж чабып келген болсо, бул жолу серке чабыла турган болду деп айтты да. Бул эмеден ошол Казакстан Республикасынын эме улуттук дирекциясынан келишкен делегат болуп бияка көл жергесине келип ушул биздин колизей менен таанышып, сарайлар каякта болот экен, аттарды бир сыйра суроо жоопторун алып кетишкен. Анан биз да суроо жоопторубузду алып калганбыз. Ошол мурда муляж болсо азыр эми серке менен тартабыз. Бизге 40 кылы болот, 35 килограммга чейин болот деп ушундай эмелерин баарын айтып кетишкен буюрса. Салмагы 35, ушул мисалы ушундай нерселерге тактык киргизип алган жакшы да, эртең болбогон нерседен баягы түшүнбөстүк келип чыкпаш үчүн. Демек, салмагы аларда 35 бекитилген, 33-төн 35-ке чейин экен. Андан кийин так маалыматты ошо кетип атканда берсе 35 килограмм болуу керек депчи. Биз ошо алардыкы ушул биздикине окшоп жамгыр болгондо эме пойла суу болуп калса биздики дагы бутке жылат го. 1 килограмм, 2 килограмм. Алардыкы ошондой болуш керек. Анан мунусунда болсо акыркы так маалымат ошо кетип атканда 35 килограмм болуш керек. Серке 40 кылуу болуш керек депчи. Анан тактап да сурадык. Эме муляж эмес, эме менен серке менен тартабыз, улак менен тартабыз десек, улак менен тартабыз деп кетишти. Ушул көчмөндөр оюндарына кийилүүчү, оюнга кийип чыкчу кийими бекитилдиби же бекитилген жокпу азырынча? Формасы. Ула эме пойла үстүндө ойной турган форманы бул международный федерация биз каржылап берели деген. Ошол тебетейинен баштап ушул эмесине чейин, формасына чейинчи. Ошондо 2 түр форма. 2 түр форма, 2 командага тең 2 түр форма карап бериле дегенбиз. Бирок көкпардыкын өздөрү карап берип болушку эме көкпар жагы карап беребиз. Ошол так сүйлөшүп алышыбыз керек, эртең кайта биз формасы жок калбайчы. Берки көкбөрүнүкүн болсо так международный федерация көкбөрү биз каржылап беребиз деген. Ошол эле келе турган көкбөрүгө ойной турган мамлекеттердикине биз каржылап беребиз деген. Балдардын формасы болсо ошол жанагы спортивный ошо залга барганда же ушундай формасы болсо бул федерация карап беришти. Мына азыр көчөгөндө жагы экинчисин берди. Буга чейинкисин дагы беришкен, экинчисин дагы беришти. Мына мамлекеттен болсо, дирекциядан, улуттук дирекциядан болсо бүт ошол кепкадан баштап байпагына чейин, кроссовкасына чейин кудай буйрса, могу ачылыш эме башталганда, оюн башталгандан баштап балдар колдоруна алышат, буюрса тапшырып беребиз. Андан кийин андан тышкары 31-нде
31 августта Бишкекте аренада ачылыш азем болот. Аха. Ошо ачылыш аземине ошол жака дагы байма спортсмендерибиз параддык кийими бар. Параддык кийими ал өзүнчө алда өзүнчө каражыланган. Ошондо тапшырабыз biz ошол жака эмеге жакындаганда. Көлдө аба ырайы ушундай. Азыр эле жаан эле кайра. Бул заказ буйрутма эле болуп калды окшойт. Ак майдан чаңдабасын деп эле бир жамгыр төгүп койду. Мынакей балдары келди улуттукка. Буякта калыстар иш кылып атат эми. Бул дагы кандай болор экен? Булар чийиндерди чийип даярдап атат ат майданды. Sen өнөрүн көрсөтсөң. Ортоңку чийин достор, ушундай чийинден дагы бул жака бирөө, бул жака бирөө болот. Ушуну көбү сурашат да. Стандартка ылайык бизде бекитилген боюнча достор бунун диаметри 10 метр. Булдан арк башынан бул башынан бул бар. Бул жактан бул жагына чейин. Аянттын ичи. Ары бирден такымдап көрүп атат окшойт. Ары бери чапкылашып эле. Жаныбарлар. Машалла. Массага мамырак. Жолконат демек. Бирден такымда болобу деп окшойт. Исхак биринчи, Рустам, Өнүрбек, Дастан, Ерлан. Ташы Майлыбашев. Ташы, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Кемчилдик жок. Жок, Кудайга шүгүр. Только даярдык. Даярдык болот атат. Баракелде. Ташы, Көкбөрү командасынын даярдыктары жөнүндө ошол буга чейинки айтылган жаңылыктар боюнчабы же өзгөрүүлөр барбы? Балдарда, аттарда? Балдарда өзгөрүү жок, аттарда эми 1-2 аттарды алып келип атабыз. Балдарга ылайыктап. Балдарда аттар өзгөрүү бар. Балдарда өзгөрүү жок. Дайындык болуп атат. Бүгүн биринчи тренировкабыз. Аттар менен. Ошо. Ташы, сен улуттук курамда канчанчы жолу ойноп атасың ошондо? 5-чи болуш керек. 5-чи, а? Баракелде. Бул жолу буйруса капитандык кызмат. Кудай калса. Кандай, балдар жакшы элеби? Жакшы, сон. Баары эле тааныш да. Ооба. Баары чок ойноп жүргөн жаңы балдар бар. Ошолорго кичине акыл насаатыбызды айтып. Ошол. Баракелде. Ташы, буга чейин негизи 1-2 ушундай учурлар болгон. Бирден оюнчу запаста алып, эми Кудай сактасын, баягы кырсык-сырсык аркы-берки болуп калбасын деп. Бул жолу курамда 12 баладан артыкча бала жокпу же запаста бар балдар? Курамда 12 эле бала, запаста бала жок. Эми Кудайым сактасын, сиз айткандай кырсык, бөдө кырсыктан алыс болсок, ошо 12 бала ойнойт. Ошол. Баракелде. Аттар жагынан ошол биздин өзүбүздүн жобо боюнча 3 ат запаста бар, а? Ал жактарын точно мен билбейт экенмин. Аны эми федерациялар, жетекчилер билет да. Баракелде. Анан Ташы, ушул быйылкы жылдын эмес, ушу жакындагы эң чоң жаңылыктардын бири. Ушул баягы мен көп көрмандардан угуп калдым, Шерой аргымагы достук командасынан сатылып алыныптыр депчи. Буну башында ушул Ала Тоо өткөндө Шерой компаниясынын негиздечүүсү бизге алып берген. Ошо Ала Тоого кызмат кылды. Анан мен 2 жыл чаппадым, 2 жыл командага чабылбады, Аламан улактарга чабылып жүрдү. Анан ушу былтыр достукка келгенде, анан достукка сурап келгенбиз. Анда сурап эле чапкансыңар да? Сурап чапканбыз. Анан ушу 1 ай, 2 ай болуп калды окшойт. Фаркат ака сатып алды. Команда
Демек ат өтүп турдан да 100% буйруса. Кудай кааласа өттү. Будан кийин командада дайым. Ооба, Кудай кааласа. Анча-мынча текелоктарга аламанга кетип калбайбы? Жок, бул эми команда кармап жүргөн адамдар да. Мурун деген мен 1-2 жыл Саразөндө 1 жыл чаап калдым, 1 жыл эс алдым, ошондо эс алып аламан улактарда салынып жүргөн. Баракелде. Таши командада силердин Көкбөрүдө бир 3-4 жигиттер быйыл улуттук курамга жаңы кошулду. Ошол жигиттер менен моралдык машыгуу кандай болуп атат? Жакшы эми ал балдар деле чаап клубный оюндарда результатын берип, быйыл эле эмес 2-3 жылдан бери чаап көзү канып ушу результатын берген үчүн ошол балдарды ушу командага келип турат да азыр. Баракелде. Аттар бардыгы дайын болдубу буйруса? Аттар дайын аттар. Бүгүн дагы анча-мынча текшерүү болобу? Бүгүн болот, Кудай кааласа. Бардыгы эми өзүнүн жарашкан, өзүнө ылайыктуу аттары минип чыгышат бүгүн. Ошо травмадан эле Кудай сактаса ошол аттар менен ошол балдар менен чабабыз. Бардык нерсе Алладан эми, бардыгы Аллага баглык. Алла таалам колдосо ошого ниет кылып атабыз. Ушу желекти желбиретебиз деген ниеттерибиз бар. Баракелде. Кудай буйрса, ишенимдүүбүз. Ийгилик Ташам да. Рахмат. Мына Шерой достор. Шерой буйрса достук командасына сатылып алыныптыр. Буга чейин мен уктум эле, баягы Ташинин өзүнөн сурайын деп жүрдүм эле да. Ассаламу алейкум, Нуржан кандай? Денсаулык жакшы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Баракелде. Шүгүр, зор. Достор, комсомол мынакей. Нуржанга бир эки кызык суроолор бар. Каралы достор. Нуржан, комсомолдун көкүрөгү кенен экен өз мындай көрүнгөнү менен. Үстү да аябай жоң экен аттын. Биринчи им көрүшүм, бирок үстү аябай жайлуу экен да аттын. Эми ушуга кайта турган болсок, бул тандоо өзүңөн болдубу же сунуштан болдубу? Мен негизи башка эле ат чапмакмын, буга ойлонгон ой деле болгон жок болчу да. Баягы көчмөндөргө чабасың дегенден кийин башка эле ат караштырып жүргөм да. 9-майда чаба турган болуп калгам. Монголду. Ал бир аз эти аябай эле арык болуп келе албай калды да, бээге кошуп салып чытырыр. Дагы бир башка чапмакмын. Ал дагы ушул болбой калды. Ушуну эч бир бала сураган деле жок экен, мындай карап көрсөң. Эч ким деле сурабаптыр. Ушул ат бош болгондон ээзине чалып сурадык. Суразам, жок деген жок. Берди сразу эле. Мен көрүп, үстүлөр жакшы экен, эми ошо биринчи тренировка бүгүн көрөт атабыз. Өзүмдүн купулума толуп эле турат, анан эми оюнда кандай болот, кандай жүрүп калат эми анысы бүгүн Кудай буйрса баштап текшерип көрөбүз. Негизи ошол кече баягы КТРКга берген интервьюн көрдүм да менчи. Анан өзүмчө ойлоп калдым. 100% болбосо дагы ушул 70% сенин беркиңе ыңгайлуу ат экен да, ат да бул. Сага баягы оозу жүгүрө турган, оозу жумшак ушундай аттар го көбүнчө мине турган аттарың. Мен да ошого байланыштуу муну сурап калганым ошо болду кийин. Мен өтө күлүк ат чаап көрө элекмин, эми азыр баары эле күлүк ат чабып атат го. Бул да казанга сайылып калган. Бул өтө күлүк эмес. Чабабычы айдын бар, ургуч, казанга сайылат. Ошол жагынан аяктап ушул атты сурап алып келдик. Кудай буйрса, бирок мындай үстү башы, имп жүргөнгө, үстүнүн жайлуулугу бүт баары жакшы экен. Кудай буйрса ушу. Ден маселе жокпу? Жок, ден соолугунда маселе жок. Ат келип эле калыптыр, атты эттүү болчу. Калыбек байкем көчмөндөрдө суутпады эле. Калыбек байкем мунусунда да жакшы суутабыз, Кудай буйрса жакшы келтирип берем деп атат. Бирок азыр бир 50-60% 70% келип калды ат өзүнөчү. Дагы эми тренировка 10 күндө келет буйрса. Убакыттар бар, дагы оюндар бар. Кудай буйрса келип калат деп атат. Баракелде. Мына достор, комсомол жаныбар. Буйруза
кимдин эсинде болсо достор, былтыр мурдагы жылкы Астанада өтө чуу салган аттардын бири ушул аргымак болгон. Нуржан, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Баракелде. Экөө тамашалап атат. Машалла. Мына достор, бул жак кызуу болуп атат, кызуу. Ассаламу алейкум. Жүрөк кандай? Жакшыбы? Ден соолуктар? Кандай жүрөсүңөр? Жакшы. Даярдыктар. Жакшы даярдык көрүп аткандай. Кандай крас? Поля, жаңы дем. Крас сыяктуу. Эми келеби? Жок, келди бу жерде жүрөт. Келдиби? Ооба. Ага, ер токуман. Жабы дастан токунуп. Экинчи ачабым менен ошого бердим. Жакшы. Мирбек, бутуң жакшыбы? Самы бармы? Жакшы болуп калды. Өзүң да кошумча машыгуулар да кылып атасыңбы? Күч кубат ала турган? Болуп атат. Жакшы эми азыр пока. Бай жылы мурунку караган киши жылы шая эле жакшы азыр. Сол болуп калды. Баракелде. Атың табында буюрса. Жакшы табында азыр. Жаңы келип атат. Мына бир эки тренировкадан уже колуна келип калат го. Не болуп кетти? Охо. Жөн турмай жол экен да, биякта. Рустам байке, легендасыз. Баракелде, Мирбек, ийгилик анда. Алла кеп. Оттур, ишти кыла берели. Мына достор, могун карап койгула. Каңгыра кам керек эмес Рустам байке. Рустам. Калаган атын иштете берет го бул. Ойбой. Назар, салам алейкум. Мен нар өтөйүн да күндөн, жашынып. Но красавчик таандыңар достор, мына атты. Назар өзү чабып жүргөн аргымак. Салам алейкум. Кандай ден соолуктар? Жакшыбы? Жакшы берсе. Даярдыктар жакшыбы? Жакшы. Жаныбар, ат. Бул эмне, буга чейин дагы эмне даярдап турдуңбу атты? Жок, тиги таласта оюндан майында турган, анан бияка келип даярдап баштадык. 1,5 айдай туруп калды го. Анан бияка келдик. 1,5 ай болду даярдаганда. Жакшы келип калыптыр дегеним го. Сон болуп калыптыр, Эми бул аттын сага сыры дайын да. Ооба, дайын эле. Канча убакыт, канча мүнөттө даяр болот, Өзү негизи жука эле атта бат эле даяр болот. Этин бат таштайт да. Формага бат эле келип болот. Баракелде. Назар, бул жанагыда сбордо физикалык машыгуу катуу болду окшойт, тоолордон бери жүрдүңөр, Ооба, жакшы болду. Тер алып. Буга чейин эле сбор өтө эле жүргөнбүз, бирок мындай өтө элек болчубуз да. Мага ошо иште биринчи жолу болуп атат. Ошондо айтам да. Катуу. Жакшы экен негизи мындай. Өзүңө да мындай мурунку караганда көбүрөөк ишенгендей болот экенсиң да. Физикалык тың болгон жакшы да баары. Уверенность болот. Мал менен, режим менен баары жакшы болот. Ошол. Улуттук курам менен буйруса биринчи боло, Назар? Ооба, биринчи жолу. Кандай экен? Жакшы экен. Эми баары болбой эле бунун айырмасы бар, бу жерде тартип, эреже баары башка да, жоопкерчилик чоң дегендей. Тартип да бар, тартип да бир жеттен башкача. Балдар дагы эмне, биякта мен деген кыргыздын жигиттери менен жүрүш мен үчүн сыймык да, жакшы болот берсе. Биз да берсе эми кыргыздын желегин чын жүрөктөн жакшылап оюн тартуулап элге кыргыздын желегин көтөргөнгө буюрса даяр болуп калдык. Даярбыз да. Эми буга чейинки оюндагы результаттар, тажрыйбаңар дагы артты бир жерде. Кудай буйрса. Ооба. Жакшы. Назар, ийгилик анда. Ооба, чоң рахмат. Машыгууда сон өткүзүп алгыла буйрса, ийгилик. Сын башкача да, баягы илгерки туманды эстетет да ушул ат. Окшошот акыйкат. Ноңгордун соорулары дагы машалла. 2 сезондон бери чабып атат өзү. Чек-чейип. Өтө күлүк жаныбар. Дастан. Азыр эми достор үстүрттөн бир сыйра мындай эле тааныштыралы. Эми качан баягы
тизмеден каттоодон өткөндөн кийин анан баары ачык болот. Аттар жөнүндө айтып атам да эми. Балдар жөнүндөгү балдардын курамы бекилип бүткөн. Maşallah. Susamır canavar. Gitti. Жануар кетти го моңгоролоч ат жеткирбей. Таштай эми кана түштүбү? Түштү. Жер улак командасы. Жануар бурлаганын карагылачы. Ерлан. Жоқ, Ерлан. Ой. Мен алдыма келдим го. Жакка өтө, жакка, Жоқ, запись эле. Gitti. Dostlar, bir sira üstürtten ile tartağız buyursa hem öte tereң giribeybiz. Interview ушундай жаңылыктарда кыскасы. Мынакей азыр аттар толтура достор, биякта. Мынакей могу жаш балдар минип турган аттар, мынакей могу бул биякта турган аттардын бардыгы азыр. Бул азыр көк бөрү менен жер улак бүткөндөн кийин Россиянын командасы дагы машыгуу өткөрөт экен. Алардын дагы жаңылыктары менен бөлүшөбүз буйруза. Негизи өтө эле мындай. Ушундай жылга эле ушинтип сүйлөшөбүз. Тартпай эле коелу. Деп эле кайра эле анан карасаң башкалар каналдар тартып эле таратып берген болот. Кечеги көргөнүңөр ошкондой КТРК спорт почти 1,5 саат достор. Тартиптер маалымат берип. Не кылабыз эми? Тыя албайт экенсиң да бул нерсени. Бул жакта азыр
ТРК Sport Hub дагы 5-6 блогерлер жүрөт достор. Бүгүн коз карындай болуп эле жайнап чыгат го дейм. О, Куба кетти колду көтөргөн майынча. Жаныбар сусамыр. Bunun başı elpek de hazır. Bir samatta burulup gelip maki. Taşta verdi o. Oy boy, ömürbek kara oldu dostlar. Maşallah. Canıvarım ey. Ne olsa da şu kırsıktan alçı bolsa oldu. Kuday buyursa. Aldı da göçmenler. Gitti. Kalk gitti. Bir yakta taslan da dur bayım. Ömürbek menen. Dastan. Oy boy. Non qaraqla. Жоқ, дастан мақталық. Ey, жануардың бұрылған қарақла. Кетті пас. Пас кетті Исқақа. Ey, жануар. Sağlam. Biyaq özünçeli çoğulaq bolçuday boldu getdi. Jaynayt. Az bir yerde dostlar. Derlik 3 komandanın atları ananda tandauga kelgen bir 5-6 paşti bir 10 çaqta atlar var eken Rossiyaga da atlarını alıp kelgenler var eken. Жақына ашық ал жаққа жағымен бір 40 ат бар ғой. Бұл жақта тұрады бір 10 çaqta зат. Мен ұшырашып қойылшы жаштар менен. Ассаламу алейкум. Қандай жақсы? Денсаулықтар. Дайрықтар қандай болады? Зор бу? Жақсы. Ат баяғы өзің атың ба же башқалы? Шахтерден эле Салах деген. Салах дагы бир ат минип көрбөдүң беле башка ат? Ал Сакап. Ал Сүйр болчу. Сакап, Алатоодогу Сакап болчу. Бул башка. Бул Салах. Келип калды табы? Ооба, жакшы. Кандай экен улуттук курамда? Бул жакта башка. Тартип күчтүү да. Тартиптер. Уйкудан кыйынчылык болбой атабы? Жок, наоборот, биякта көп уктап атат. Эртең менен канчада туруп атасыңар? Эртең менен 8де турабыз. 9да завтра кече эле ат минген кетип. Ат бастырып келип эле кайра эле жатабыз. Обед ичебиз. Кечинде зал.
Тоого дагы жүгүрмөй. Жакшы болуп атат. Вес таштадыңарбы? Вес таштабадык го дейм балдар. Режим менен болуп атканга жакшы эле. Жакшы. Моякта бир-эки туристтер келип калганды. Не кылып атат билбейм. Дастанды улак эң көрсөтүп берчи деп атат. Мастер-класс. Скорость менен келең деп аткан турбайбы? Az görөбүз достор. Жок Өмүрбек. Не кылып атат? Кеттим аке, аттын башын коюп эле. Ойбай. Кетти артынан. Өмүрбек кетти. Кыяс кетти. Ой. Ойбой, моңгурала достор. Жануар. Насага. Чоңго булой болот. Сачтанат окшойт. Еңгиле деп атат. Айдагыла бери. Иште кылгыла бул жака келип. Дастан. Нары деп атат. Жануары. Өмүрбек. Паварт мени алганбы? Жануар. Ордон бурулат да бу жануар. Арагыла ойноп аткан. Бияқта экөө бири-бирин ызылдатып байлап жүрөт. Баспа. Sağ Sağlam bravo. Göster, Sparta oyuncuyum bu. Ayba taşta. 100% özüne şenişti boyunca taştabay atalım ya. Негизи ылдамдык менен барып таштап үйрөнүш керек да. Оюнда ушундай жагдайлар болуп калат да, достор. Рустамдын экспода таштаганын билесиңер да. Канча аралыктан таштап койгон. Эң көтөрүп кетти. Манас экен го. Жануар мына кетти. Булар бир жарышайлы эле окшойт скорость боюнча. Бурганда жок, быйтаганда жок, эми гана бурду. Демек. Машалла, жануар. Салым.
Siz baskanda kulak görünmeye kalıp taksın. Halif gören yele. Vay vay. Pas bere mi? Gitti pas. Evet, işte. Oy güren. Nar. Hey. Gitti. Kaç o yakta gidiyor. Sağ olun. Kazan geldi. Kazan üstüne kola. Şey. Negizi bugün Ornatos'ta dep aytkan yani terede. Vay vay. Canım. Sağ olun. Mına kazandağı geldi. Жаңы kazan dostlar. Ornatıp başlaydı. Komandalar ne olacak bu yakta? Bunu var gitti. Kazan koyuldu sırası başlaydı. Cerulak bitti. Yeni köpür. Bilmem kaklar kızlar. Kazan koyuları menen köpürü. Dostlar hem bu yerde atlardan aralaş жүрөт. Qayсы аттар кирет? Bakılmasa bilmet bacakım. Ana aytıp gelelim. Vay be.
Oy 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 oy. Oy. Kölдің жээгинде да достор караңдарчы. Ар жагы 200 метр, ар жагы көл. Ага жакты мотир мына. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Көкпар менен көкбөрү аралашып кетти. Көкпарлар көкбөр ойношты. Ай! Ayva.
Достор, Кыргызстан Көкбөрү улуттук курама командасынын сайыпкери Калбек байке. Ассаламу алейкум. Калбек байке. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Чарчабай, Шүгүр. талыкпай алып турасыздарбы? Чарчабай, чалыкпай, баягы элдин жүгүн аркалап, ушунча жүк артылгандан кийин моюнга намыска жарайлы деп, баягы Астанадагыны дагы бир кайталайлы деп, аркабызда канча бир деген эл күтүп турат. Ишеничин артып ошол элдин ишеничин арталы деп ошол жакка жүрөбүз. Баракелде. Калбек байке, ошондо сиз Көкбөрү улуттук курамдын экинчи жолку көчмөндөрдөгү сайыпкери болуп атасыз, а? Ага чейин дагы Мен ага чейин да болгом мен. Ага чейин да болгом, Экспого баргам 2017, 2018 бул жерде болгондо дагы сайыпкер болгом, үстө болгом. Бул үчүнчү жолкусу да. Баракелде. Бул жолу азыр үстүрттөн бир сыра көрүп өттүк. Аттардын толукталган ушулбу, же дагы алмашуулар болушу мүмкүнбү? Бул энди дагы бир тренировка кылабыз эми. Болгон, толукталган ушул. Мындан артык, мындан мыкты аттар энди табыш кыйын азыр. Негизи эле азыр аттар дайын эмес. Өзүңөр билесиңер, көбү баягы үйүрдө, багууда дегенде үйүрдөн келди. Азыр өзүнүн ушу тандап алган аттарыбыз да жаман эмес. Бардыгы жакшы, купулма толду. Өзүм ыраазы болдум да. Баракелде. Азыр ошол мындан мурунку көчмөндөрдөгү аттардан бир 5-6 жүрөт, а? Ооба. Анан намыстын дагы бир 3-4 аты жүрөт. Ооба. Ошондо курал тандалган аттар, бүт жогорку лиганын аттары. Ооба. Же мындай лигада ойнобой кошулуп калган аттар болду. Бул жерде жогорку лиганын аттары, анан намыстан да аттары кошулду. Анан ушул убакыттан пайдаланып, мына команда жетекчилерине, аттардын ээлерине ыраазычылык, ушул аттардын ишенип, кыргыз элинин намысы үчүн деп берип атканына ыраазычылык. Баракелде. Буюрса, Калек байке, мен жана Урмат Мусаевка да ушул суроону бердим. Анан ал жөнүндө так билбейт экем деди. Биздин эрежеге ылайык жарым финалдан баштап, баягы өзүбүздүн федерациянын бекитилген эмес, 3 атка чейин уруксат алмаштырганга депчи. Бул көчмөндөрдө бул эл аралык болот атпайбы? Ошол күчүндө элеби алмаштырса болобу, болбойбу? Эми азыр ат тартыш болуп аткандан кийин ал кереги деле жок деп ойлойм да. Ал энди өзүбүздүн Кыргызстан ичинде чыгарылган жобо болуш керек да. Анан бул эл аралыкта аны жок кылып атпаш керек. Бирок сиздерге айткан жок. Бизге ал жөнүндө маалыматыбыз жок, ал жөнүндө айтылган жок. Айтайын деген баягы запаста аттар бар деген. Эгер алдын ала маалымат болгондо айткан кезде биз баягы 3 атты кошо алып жүрмөкпүз да. Ал жөнүндө маалыматыбыз жок. 12 ат боюнча экен да? 12 ат боюнча. Ошону дайындап атабыз колдон келишинче. Эми акыркы срок 29 деп атат буюрса. Баягы кабыл алуучу аттардын тизмесин. Эми ошого чейин дагы убакыт бар экен. Алмашуу болуп калышы да мүмкүн да. Мисалы эми Кудай сактасын, эми мындай жеңил жаракат, оор жаракат болуп калат дегендей. Бул жерде азыр бизде 13 ат бар. 13 аттын бирөөсү запаста. Анан ошо 13 аттын баардыгы мыкты аттар. Арасында жаман ат жок. Баардыгы өздөрүнүн чапкан аттарын алып келген. Мисалы үчүн Таши Шеройду алып келген. Кыяс болсо Лордду алып келген дегендей. Сейитбек полковникти, Муташев тиги Красты, Красттын аты өзгөрүп кеткен азыр, Соңкөл кылып өзгөртүп. Соңкөл болду, а? Ошо Соңкөл болсун деп атын. Ар ким баягы өзүнүн чаап жүргөн, лигада чаап жүргөн аттарын алып келген. Баардыгы ушул лигада. Айтбек гудронду минип жүрөт го. Айтбектин аты баягы 9-майда кичине жаракат алып калган. Ошого байланыштуу ошо гудронду минип алат. Бирок гудрон экөө бири-бирине баягы төп келишип турайбы, бирин төп келишип табыш окшойт да бири-бирине. Назар Маникер өзүнүн аты менен жүрөт. Назар Маникер менен баягы Ноорузда жакшы оюн көрсөттү, 9-майда жакшы оюн көрсөттү, Байтеген өзүнүн аты менен дегенде. Баардыгы өз аттары менен жакшы оюн көрсөттү деген ойдобуз. Калек байке, чоң ийгиликтерди каалайбыз, Кудай буйрса. Рахмат. Баарыбыз биргеликте жеңиш менен кайтабыз көчмөндөрдөн. Рахмат. Мына достор, ошентип Кыргызстан улуттук курама командасынан машыгуусу
ушундайча соңуна чыкты. Не дейбиз, командаларга ийгилик каалайбыз. Ушул биринчи күндүк жаңылыктар ушундай болду. Стадион жөнүндө, ат майдан, улуттук курам жөнүндө. Баарыңыздарга ассаламу алейкум достор. Кийинки видеодон жолуккунча аман эсен.